Салам достор, Кыргыз Намдары каналына кош келипсиздер. Достор, мен үй шартында томат пастасын жасадым. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай сонун болду. Эгерде кимге кызык болсо, анда видеону аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Мынакей помидор менен болгар перецин жакшылап жууп, помидордун аркасын алып, аны туурап, жана болгар перецин дагы ичин тазалап, аны дагы жууп, эзгичтен чыгарып алам. Мясорубкадан дагы чыгарсаңыздар боло берет. Эми казанды плитага коюп, помидорду куйдум. Болгарский перецти дагы салып, аны жакшылап аралаштырып, 1 аш кашыкта туз кошуп, жакшылап аралаштырып, кайнатып баштайбыз. Эми кайнап чыккандан кийин ситаны үстүнө коюп, ашыкча сууларын алып баштадым. Ситаны ушинтип баскыласаңыздар, ашыкча суулары дагы чыгат. Мынакей достор, бизде ушинтип коюу болуп калды. Эми мен блендердин жардамында помидорду дагы жакшылап эзип алдым. Мынакей эми эзилген помидорду дагы 20 мүнөт кайнатып алабыз. Утур аралаштырып турушубуз керек. Банкаларды дагы жана крышкалары менен кайнатып алабыз. Мына биздин томат пастабыз дагы даяр болду. Эми кайнатылган банкаларга салып баштадым. Достор, мынакей томат пастабыз дагы даяр. Азыр ысык болгонго кичине дагы бул муздаганда аябай дагы коюланат. Достор, эгерде рецептим жакса, анда сиздерден лайк жана комментарийлерди күтүп калам. Сиздер да ушинтип жасап көрүңүздөр. Көңүл буруп аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.